Кадыр түндү айымдар кантип каяктан тосушу керек? Эгерде айызы келип жатса, кадыр түндү тосууга болобу деген суроолор көпчүлүк айымдарда туулса керек. Кадыр түн Рамазан айынын акыркы 10 күнүнө катылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Рамазандын акыркы 10 күнүнөн кадыр түндү издегиле деген. Бухари Муслим. Жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: Кимде-ким кадыр түндү Аллахка ибадат кылуу менен өткөрсө, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет. Бухари Муслим. Караңызчы бул айдагы улуулукту. Ар дайым кылчу ибадат бул айдын себеби менен мурунку күнөөлөрдүн кечирилишине себепчи болуп жатат. Кадыр түндү аялдар кандай өткөрөт? Биз да башкалар сыяктуу бул түндү ибадат менен өткөрөбүз. Көпчүлүк адамдарды аялдар мечитке барып тосса болобу деген суроо көп ойлондурат. Динибиз аялдардын мечитке баруусунан тоспойт. Бирок аял үчүн үйдөгү намаз, ибадат сооптуураак, жакшыраак экенин айтат. Ал тургай аялдын үйдө кылган ибадаты 27 эсе сооптуу экени жөнүндө хадисте айтылат. Аялдардын эң жакшысы өз үйлөрүн мечит кылып алгандары. Ахмад. Буйруса, биз үйдө отуруп, кайра эч ким жокто ибадат кылганыбыз жакшы эмеспи? Эч ким бизге тоскоолдук жаратпайт. Рия деген нерсе жок. Ыйлап дуа кылып, ибадат кылганга сонун мүмкүнчүлүк. Чогуу бир жерде болуп, ыйласам эмне дешет деген ойда болбойт. Буга карай үзүрлүү аял эмне кылат деген суроо да бар. Үзүрлүү аялдар Куран, намаз окуй алышпайт. Бирок мусулмандын куралы, калканы болгон дуа бар. Муну менен биргеликте Аллахты улуктап, Аллахтан кечирим тилеп, зикир кыла беришет. Кадыр түндү кантип тосконго болбойт. Көпчүлүк бул түндү уктабай өткөрүү деп гана түшүнүп алышат. Ошол себептен чогуу отуруп, дасторкон үстүндө же кино көрүп, оюн ойноп өткөрүп жиберишет. Бул туура эмес. Бул күнү периштелер жерге түшөт. Бардык дуалар кабыл боло турган түн. Бул түнү тагдырлар жазылат. Ошол үчүн бул түндү ушак, кыйбат жана дүйнө иштери менен өткөрүп жибербөө керек. Бул күн өтө өзгөчө, маанилүү күн. Бул түндү биз Куран окуу менен, намаз менен, дуа менен өткөрүүбүз керек. Бул түндөгү окулган Кадыр сүрөсү Куранды хатым кылгандан жакшыраак. Бул түндө окулган 2 рекет башка убактагы, тактап айтканда 80 жылдык намаздан жакшыраак. Күнүбүздү, мүнөттөрдү бекерчилик менен, пайдасыз менен өткөрбөйлү. Ибадаттарыбызда жалкоо эмес, жаман адат иштерибизде жалкоо бололу. Бул берекелүү түндө төмөндөгү дуаны унутпайлы. О Аллахым, чындыгында сен кечиримдүүсүң. Кечиргенди жакшы көрөсүң. Мени да кечире көр. Аллахым ар бирибизге пайдалуу илим берсин, ар бир күнүбүздү берекелүү кылсын, жакшы иштердин аркасы менен бейишке кирүүчүлөрдөн кылган болсун. Орозолорубузду кабыл кылып, Раян эшигинен бейишке киришибизди насип кылсын.